Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу айымдар. Сиздер менен кайрадан руханий мамиле сабагынын 2-чи күнүндө көрүшкөнүмө абдан кубанычтамын. Баардыгыңыздарды эфирге чакырамын. Ал эми азыр ушул сабак болуп жаткан учурунда, башталып жаткан учурда эфирдин ссылкасын жакындарыңыздар менен, группадагылар менен, туугандарыңыздар менен бөлүшүңүздөр. Башкалар кошулгандан кийин биз бүгүнкү сабакты баштайбыз. Азыр мени кандай угуп, кандай көрүп жатасыздар? Жакшы угулуп, жакшы көрүнүп аткан болсо, анда бир санын коюп берип коюңуздар. Биринчи байланышты текшерип алалы. Саламатчылык дагы кошулсун, айымдар, кошула башташсын. Андан кийин бүгүнкү сабакты баштайбыз, айымдар. Жакшы көрдүм бир санын. Эми кечеги сабакты көрдүңүздөрбү сиздер? Эгер көргөндөр бар болсо 2-ни коюңуздар. Көрө элекдер бар болсо 3-тү коюңуздар. Билип алалы, кече канча адам катышты? Дагы катышкандар барбы, жокпу? Кутман кеч баардыгыңыздарга, урматтуу айымдар. Экилерди көрүп атамын, демек бүгүн сиз 2-чи сабакка катышып атасыз. Кечеги сабакты көрбөгөндөр, бүгүн жаңы кошулуп жаткандар, мени жаңы көрүп жаткандар бар болсо, анда 3-тү коюңуздар. Жүрөкчөлөрдү дагы басып койсоңуздар болот. Көбүрөөк адамдарга биздин түз эфирде отурганыбыз көрүнөт. Ошондуктан келиңиздер жүрөкчөлөрдү басып, башка адамдардын дагы бул сабакты көрүүгө сиздер мүмкүнчүлүк түзүп бере аласыздар. Андыктан жүрөкчөлөрдү басыңыздар. Азыркы эфирдин ссылкасын апаларыңыз менен, эжелериңиз менен, жакындарыңыз менен бөлүшүп коюңуздар. Бүгүн абдан жакшы тема болот, урматтуу айымдар. Сиздерге сөз бергендей биз мамиле тууралуу сүйлөшөбүз дедик. Эмне үчүн мамиледе муздактык жаралат? Үйлөнгөнгө чейин баары жакшы, жаман аял кайдан чыгат деген суроолордун баардыгына бүгүн жооп аласыздар. Бүгүнкү сабакты билбесеңиздер, бүгүнкү ушул эркек менен аялдын ортосундагы энергиянын алмашуусу кандай болот экенин билбесеңиздер, анда мамиле өзгөрүшү мүмкүн эмес. Мамиленин өзгөрүүсүнүн түп тамыры бул аял менен эркектин, жубайлардын өзгөчө ортосундагы энергия алмашуудан башталат. Сиз канча сөздү айтып жагынсаңыз дагы, сөздүн гүлүн терип сүйлөсөңүз дагы, ушунчалык жакшы аял болуп атсаңыз дагы, эгерде ушул аял менен эркектин ортосундагы үй бүлөдөгү жубайлардын ортосундагы энергия алмашуу туура болбосо, анда ал жерде мамиле дагы туура болбойт. Ошондой эле сиздер бүгүн жооп аласыздар. Эмне үчүн 1 жыл, 3 жыл жашагандан кийин баягы ысык болуп аткан мамиле, ушунчалык сүйүп, күйүп жаткан мамиле эмне үчүн муздап калат? Мына ошону сиздер бүгүнкү сабактан жооп аласыздар. Сонун көрүнүп угулуп жатат дейт. Жакшы, азаматсыздар. 100гө жетели, андан кийин баштайлык. Жүрөкчөлөрдү басып коюңуздар, бат-баттан 100гө жетсин. Бүгүн жөнөкөй эле формадамын. Кечээки формамды кийип чыгайын деп кайра жөн эле коеюн дедим. Анткени балким бир адамдарга мындай жакшы көрүнбөй калышы мүмкүн, балким бир адамдарга жакшы көрүнүшү мүмкүн. Ошон үчүн бүгүн жөнөкөй формадабыз. Сонун адамсыз дейт. Рахмат, Айзат айым. Баарыбыз көпчүлүгүбүз кече сабакка кириптир. Ал эми жаңы кошулгандар үчүн, мени тааный электер үчүн, менин жаңы аудиториям бар бул жерде.
урматтуу биздин сүйүктүү кыргыздын аял заты, ошондой эле менин ар дайымкы катталуучуларым, окуучуларым, сиздерди ушул сабакта көргөнүмө абдан кубанычтамын. Ошондой эле мени ар тараптан ар дайым колдоп келесиздер. Бул үчүн сиздерге ыраазычылык билдирем. Ал эми жаңы катталуучуларыма, жаңы келген биздин баракчага катталган айымдар биздин баракчада кала бериңиздер. Анткени биздин баракчада сиздер жан дүйнөңүзгө керектүү жашоого болгон көз карашыңызды өзгөртө турган маалыматтарды, сабактарды, ошондой эле инсайттарды аласыздар деп 100% ишендирип айта аламын. Анткени биздин баракча баардык кыргыз аял затына арналган, анын ичинен биз көбүрөөк жан дүйнөгө басым жасайбыз. Анткени баардык нерсе биздин жан дүйнөбүзгө байланыштуу. Үрп адаттын чечмелениши эле мага жакты дейт. Ооба, урматтуу айымдар. Демек, мен өзүм тууралуу айта кетейин, кыскача айтам бүгүн. Мен Асылжан Нарыбаева. Бул психология жаатына келгениме 9 жыл болуп калды. Бардык психологдорду карап көрсөңүздөр, же болбосо миллионер адамдарды карап көрсөңүздөр, ийгиликтүү адамдарды, алардын басып өткөн жолун карап көрсөңүздөр, алардын жашоосунда кандайдыр бир кыйынчылыктар болот дагы, ошол кыйынчылыкты чечүүнүн аркасында бир жакшы нерсени, ийгиликти жаратып максаттарына жетишет. Ошондой кыйынчылыктар менин дагы жашоомдо болду. Бул эне үчүн абдан оор нерселердин бири болуп эсептелинет. Бул менин өзгөчө кызым. Бүгүнкү күндө мен ыйлап, өзгөчө кызым бар деп эч кимге барып мындай жалбарбаймын. Анткени мен кызымды толук кабыл ала алдым. Ошо мүмкүнчүлүгү чектелген кызыма бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бере алдым. Ошол учурда, мен кыйналган учурда мен мүмкүнчүлүк түзүп бере алган эмесмин. Мына ошондой эмне үчүн менин жашоомдо кыйынчылык келди? Эмне себептен миллиондогон, миллиарддаган аял заты бар? Эмне үчүн мен өзгөчө кыз төрөдүм? Эмнеге элдердей болуп эле жакшынакай дени соо аң сезими менен бала төрөсөм болбойт беле деп өзүмдү күнөөлөдүм, өзүмдү жедим, кыйналдым. Көчөгө чыксам баары сенин өзгөчө мүмкүнчүлүгү чектелген балаң бар деп колдорун көзөп карап аткандай эле сезилип, мен адамдардан бекитет элем да. Кичинекей кезинде эшикке сейилдөөгө чыкканда дагы эртең менен эрте 5-6ларда чыгарып, анан үйгө кирип кетет элем. Ошондой күндөрдө ушунчалык жан дүйнөм ооруду. Мага акча дагы, башка дагы, үй дагы, эч нерсе кызыксыз болуп калды да. Анан ушундай үйдө, квартирада балконду карап турсам, мен ошол үйдө башка адам экенимди сезе баштадым. Ал үйдүн ээси катары өзүмдү өзүм сезбей, ушунчалык жөө жылаңайлак тоо талааны аралап жалгыз калууну жан дүйнөм эңсеп калган учур экен. Көрсө, мен абдан депрессияга түшүп кеткен экенмин, урматтуу айымдар. Менин мүмкүнчүлүгү чектелген кыз төрөгөнүмдү ушул 1 жашка чейин жакындар эле 3-4 эле адам билет болчу да. Туугандарыбыз жана башка адамдар көптөр билбейт эле, анткени биз жашырат элек. Жакындарыбыз уялат эле ал өзгөчө балабыз бар экендигинен. Эл караган бетибизди жер карады деген сыяктуу мамилелер болгон да. Ошол учурда мен керек болсо жашагым дагы келбей, кыргызда мындай сөз бар да, жер ачылып кирип кетсем деген бир акыбал болот. Ошондой менин башымда болду. Анан интернетти ачам, китеп окугум келет, эмне үчүн бир жерим эле ооруйт, уйку басат, эч нерсеге көңүлүм келбейт, керек болсо жуунбай да калганмын. Ошондой күндөрдө жатып алып, мен эмнем ооруп атат менин деген суроону өзүмө өзүм бердим. Эмнем ооруп атат мен? Башым ооруйбу, колум ооруйбу? Чоң энемдин бөйрөктөрү ооручу да, кичинекейимде угуп калган экен. Эмне бөйрөгүм ооруйбу дейм, жүрөгүм ооруйбу дейм, жатып алып бүт денемди тыңшап угуп чыктым. Анда мага бул психология жаатын эч ким үйрөткөн эмес, билбейм дагы мен. Деги эле психология эмне экенин билбейм да. Анан бүт денемди угуп чыктым, көзүм ооруйбу, эмне эле мени оор тарта берет, ушул жеримде боштук уюп ооруй берет эле, ушул көкүрөгүмдө бир нерсе жетпей жаткандай болуп өйкөйт болчу да. Анан өзүмдү өзүм уксам, эч жерим оорубайт экен. Уксам, ушул жерим ооруйт экен. Кийин мен
ушул изилденип жүрүп психологияга келгенимде түшүндүм, менин жаным ооруп аткандыгын түшүндүм. Көрсө менин жаным ачка болуп, тарынып, нааразы болуп, керек болсо мен Кудайга нааразы болот элем. Эмне себептен, мен кайсыл күнөөм үчүн, эмнем үчүн мага ушундай өзгөчө бала бердиң? Жашынакай эле бала берсең болбойт беле? Элдердей болуп мен деле баламды эмгизип алып жатсам болбойт беле деген суроолор менен абдан нааразы болот элем да. Анан изилденип жүрүп, ошол кандайдыр бир адамдар кезигип, анан психологияга келип калдым. Мен эң биринчи ошол казак күчтүү бир тренер бар, азыр деле бар, практик, ошол агайдан окудум. 3 күн болду. 3 күн эртең менен саат 9-дан 6-га чейин. Акчам жок эле, ал учурда кыйналып, кызымды өзүм багып, кызым больницада бир жума үйдө жашасак, 2-3 ай больницада жашайт элек. Ол Кыргызстандагы больницанын бардыгына жатып чыкканбыз да. Ошондой күндөрдө сентябрь айларында больницадан чыктык, майда жатканбыз. Анан изилдене баштадым. Кой, мен өзгөрөйүн. Жалгыз калдым. Мындайча айтканда, менден жана кызымдан анын аталары, туугандары баш тартып коюшту. Мындай кыздын бизге кереги жок деп. Анан жалгыз калдым. Энекесиң балаңдын жашоосу үчүн, өзүңдүн жашооң үчүн күрөшөт экенбиз да. Больницада жатам, жүдөгөм, кийимим жок, тамак, ушунчалык больницанын тамагынан мо жерге жетти. Жөн эле куурулган картошканы сагынат элем. Анан мен айланамда дагы жүдөгөн 4 апа жатабыз. Анан ушунчалык жадап кеттим дагы, кантип эми өзгөртөм жашоомду, эмне кылып өзгөртсөм болот деп ойлонуп жатып, самсы жасап сатсамбы дейм, акча табышым керек эле. Швеяга иштесемби дейм, ал нерсе колумдан келбейт. Мен ошондо түшүндүм, илим билим алуунун аркасында адам өзүн жана жашоосун өзгөртө алат экендигин. Анткени бир миллионерлер тууралуу китеп окуп калдым. Ошол жерде жазылып турган, эгерде миллионерлер миллиондорун жогото алганда дагы бир сому жок калган учурда анын миллионду таба турган билими бар. Ошондуктан ал кайрадан миллионер боло алат деген нерсени мээме түйгөндөн кийин, көрсө бузулган, чачылган нерсени илим билимдүү адам кайрадан кура алат экен деген нерсенин үстүнөн ошол нерсени жакшы түшүнгөндөн кийин мен илим билим ала баштадым. Ал баштагандан баштап мен сабак бере баштадым. Анткени айланамда мага окшогон депрессияда жүргөн, больницада чогуу жаткан, ажырашкан, кыйналган кыздар, апалар, келиндер көп болчу да. Анан аларды чакырып алам дагы, кел бас, мен сага сабак өтөм дейм. Ошентип 1-2 адамга сабак өтөм, 100 сомдон, 200 сомдон өтүп, эң биринчи тапкан акчам 100 000 болду. Ошол учурда ата-энем да ишене баштады да. Көрсө бул жакшы ишти жасап аткан экен. Демек, элдер акча төлөп берип атса деп. Ошондон баштап мен сабак өттүм, кызымды жалгыз өстүрүп бактым, иштедим, өзүмдүн жан дүйнөмдү өзгөртө алдым, жашоомду өзгөртө алдым. Ошондой эле Кыргыздын жакшынакай, аруу, касиеттүү, улуу аял затына, миң деген аял затына жардам берип келүүдөмүн, урматтуу айымдар. Эмне үчүн бул нерсени айтып берип жатам сиздерге? Анткени угулуп атабы азыр? Үнүңүз угулбай жатат дейт. Анткени бүгүнкү күндө сиздердин дагы жашооңуздарда кандайдыр бир кыйынчылыктар болуп жаткан болушу мүмкүн. Психология жаатына жыргап жашаган, жашоосу беймарал адам келбейт өзү. Ошондуктан ушул өзүмдүн жашоомдун, өзүмдүн жоон терим менен сезип өткөзгөн нерсени сиздерге айтып берүүдөмүн. Балким ушул нерселерди угуп, өзгөчө бала менен жалгыз, акчасы жок жана башка кыйын күндөрдөн кантип чыкса болот деп турган болсоңуз, ушул менин башымдан өткөн нерсе сизге дагы бир кандайдыр бир шыктануу берет болуш керек деген ойду айтуудамын. Демек, ошондон кийин бүгүнкү күндө жакшы адам менен турмуш куруп, кайрадан аң сезими, ден соолугу чын, аман эсен бир кыз, бир уулду болдум да. Бунун бардыгы илим билим алып, аны жашоодо колдонуп, аракет жасоонун негизинде, урматтуу айымдар. Ошол менин жашоом өзгөргөндөн кийин мен жараткандын алдында жоопкерчилик алдым. Мен кыргыз элине
кызмат кылам жана ошондой эле жаратканын алдында чындык менен тазалык менен чын дилимден кызмат кылам. Анткени мен тилеген, мен максат кылган, мен сенден суранган нерсенин бардыгын бердиң. Ошондуктан бүгүнкү күндө мен ушул сабактарды убактым аз болуп атса дагы, балдарым кичинекей болуп атса дагы сиздер менен бөлүшүп турган учурум. Урматтуу айымдар. Демек, үй бүлөлүк мамилеге келелик эми. Кыргыздарда бул үй бүлөлүк үй-бүлөнү абдан баалашат. Башка улуттарга салыштырмалуу. Ошондой эле үй бүлөдө дагы ар бир мүчөнүн өзүнүн орду бар. Бул боюнча кечээки сабактан көрсөңүздөр болот. Ал эми бүгүнкү сабак ушул аял менен эркектин ортосундагы мамиле тууралуу болот. Урматтуу айымдар, ушул аял менен эркектин ортосундагы эмне үчүн биз үйлөнүп 1-2 жыл жакшы жашаганда аябай мамилебиз жакшы болот, ысык болот, сагынабыз, көчөгө чыгып кетсе издейбиз, эртерээк келсе экен дейбиз, Анан 1-2 балалуу болуп, 1-3 жылдан ашкандан кийин эле мамилелер муздап, эркек башка аялдарды издеп, биз болсо көңүлүбүз калып, ажырашкыбыз келип, бунсуз деле жашамакмын деген ойлор келе баштайт. Барбы сиздерде ошондой ойлор болгонбу? Бүгүнкү күндө сиздин мамилеңиз кандай болуп атат? Анткени мамиледе мен дагы кыйналганмын. Мен эмне үчүн турмушка чыгып алганымды билбей туруп, турмушка чыгып алгандыгымды кийин түшүндүм. Ошол себептүү мамиленин терең жагын мен сиздерге сабагымда, курстарымда абдан жакшы тереңдетип өтүп бере аламын. Урматтуу айымдар. Өзүңүздөн нолдон жасапсыз дейт. Ооба, бар дейт. Бар ошондой болгон. Келиңиздер, бири-бирибизге ачык болобуз. Эгерде мени жөн эле бир радио сыяктуу, телевизор сыяктуу көрүп угуп отурсаңыздар, эч кандай жакшы маалымат ала албайсыздар. 10%тен 30%ке чейин эле аласыздар. Эгерде суроо жооп болуп, суроолоруңуздар болсо берип, менин суроолорума жооп берип, диалог түрүндө кыла турган болсок, анда сиздер 90% маалыматты сиңире аласыздар. Азыркы учурда менде ошондой болуп жатат дейт. Демек, урматтуу айымдар, ушул үй бүлөдөгү аял менен эркектин ортосундагы мамиле бул руханий мамиледен башталат. Дегеле руханий деген эмне? Руханий мамиле деген эмне? Мен сиздерге бүгүн жөнөкөй жалпак тилде түшүндүрүп берейин. Биз мынакей материалдык дүйнөдө жашайбыз. Бул көзгө көрүнүп кармалган нерсенин бардыгы бул материалдык дүйнө. Ал эми биздин ички дүйнөбүз бар, ойлорубуз, сезимдерибиз, кыялдарыбыз, каалоолорубуз, ошол нерсенин бардыгы бул биздин ички дүйнөбүз. Демек, биз эки дүйнөдө параллельно жашайбыз. Бул биздин руханий дүйнөбүз, андан кийин материалдык дүйнөбүз. Эки дүйнөдө бирге жашайбыз. Ошол руханий дүйнөбүз бул ар бир адамдын ички дүйнөсү болуп эсептелинет. Эми караңыздар, сиздерге суроо. Мен да эмне үчүн үй бүлөмдү окуп коеюнчу ушул. Үй бүлөсү жок, өзүм эле сонун жашамак экем деп ойлор басты дейт. Ушул суроого жооп аласыз бүгүн. Сиздер бир күндө канча жолу тамактанасыздар? Канча жолу тамактанасыздар бүгүн? Бир күндө. Чындыгын жазыңыздар. Аял эркекти угуп жашаса эле ортодо сый болобу дейт. Сиздер жазыңыздар, бир күндө канча жолу тамак ичесиздер? Мен ошол суроого жооп берейин. Мындай да, жалаң эле эркекти айга бас десе айга басып, сууга бас десе сууга басып, сайга бас десе сайга баса бергендик эмес. Аял заты качан өзүнүн жашоого болгон кызыкчылыгы бар болгондо, ал өзүн как личность өстүрө алганда, аял өзүн татыктуу алып жүрүп, татыктуу жашаганда, өзүн өзү тааныганда, баалаганда, билгенде, ошол аялды эркек баалайт, колдойт, коргойт. Сиздер айткандай жакшы белектерди берет. Кээ бир окутуучулар айтат го, белек алгың келеби жубайыңдан деген сыяктуу. Мына ошол белектерди качан берет, качан колдойт, ушул нерсенин бардыгы биздин сабакта болот. 4 маал тамак ичем дейт.
2 жолу, кээде 3 жолу, 3 жолу тамак ичем дейт. Жакшы, 4-5 жолу дейт. Мадина айым 4 жолу дейт. Демек, урматтуу айымдар, караңыздар. Сиздин жаныңызды бир күндө эмне менен азыктандырып жатасыз? Макул, күнүгө сиз денеңиздин каалоосун ишке ашыруудасыз. Тамак ичесиз, тандап ичесиз, бир күнү лагман жейсиз, манты жейсиз, Куликовскийдин тортун жейсиз, ар түрлүү. Эртең менен кашанын түрүн жейсиз. Сиз жаныңызды эмне менен азыктандырып жатасыз? Же болбосо, бүгүнкү күндө сиздин жашыңыз 40та болсун, 50дө болсун, 20да болсун. 20 жылдан бери жаныңызды эмне менен азыктандырдыңыз? Мейли 18де болңуз, 18 жылдан бери жаныңызды эмне менен азыктандырдыңыз? Мейли 45те болңуз, мейли 50де, 60та, биздин курстарда 70ке чейинки апалар дагы окуйт, 75 жаштагы апаларыбыз дагы бар. Ошолор ушул суроону бергенде, көрсө биз күнүмдүк жашоо менен гана жашап жүрүптүрбүз. Тамак ичмей, тойго бармай, шеринеге бармай, тигил жумушум калды, бул жумушум калды деп эле жашап жүрүптүрбүз деп апалар өздөрүнө келе калышат да. Ооба, эркектин көзүн караса көп кетишет дейт. Таарыныч менде өтө көп разочарование, зикир тартып, күлкү, кусалык дейт. Мен баламда синдром Дауна дейт. Эч нерсе дейт. Илим билим менен азыктандырам дейт Элиза айым. Маматкулова. Жакшы, урматтуу айымдар, көрдүңүздөрбү? Сиздердеги көйгөй маселе, үй бүлөдөгү маселе, аял менен эркектин ортосундагы болуп жаткан маселе, кайнене менен келиндин ортосундагы болуп жаткан маселе, абысындардын ортосундагы болгон маселе, ошондой эле деги эле акча менен болгон маселе, деги эле бүтүндөй жашооңуздагы сиздин жүрөгүңүздү оорутуп, жан дүйнөңүздү кыйнап аткан нерсенин бардыгы бул сиздин жаныңыздын ачка калгандыгында. Ачка калгандыгында. Мээнимди азыктырам дейт, мени да азыктандырыш керек, бирок жанды дагы азыктандыруу керек. Жаныбызга эмне керек? Жаныбызга руханий өсүү керек. Руханий өсүү керек. Ошон үчүн руханий өсүү, духовность, орусча айтсам жакшы түшүнөт болушуңуздар керек. Духовность керек. Качан гана биз 50% жан дүйнөбүзгө көңүл бурганда, 50% сырткы дүйнөбүзгө, ушул денебизге, сырткы дүйнөбүзгө көңүл бурганда, 50% болуп, 100% болуп бир бүтүндүккө келебиз. Сиздер издеген гармонияга келесиздер. Гармонияга келесиздер. Ошондуктан, эгерде сиздин жан дүйнөңүз оң бутуңуз, материалдык сырткы дүйнөңүз сол бутуңуз, эгерде оң бутуңуз бир бутуңуздан кыска болсо эмне болосуз? Аксайсыз баскан сайын. Кыйналасыз. Ошол сыяктуу биз дагы жан дүйнөбүзгө көңүл бурбай калганда, жан дүйнөбүз ачка калганда, жан дүйнөбүз бош калганда, же болбосо жан дүйнөбүз кирдеп калган учурда биздин жашообуздагы гармония бузула баштайт. Урматтуу айымдар, эми ошол жан дүйнөгө тиешелүү бүгүнкү сабакты баштай берелик. Чакра дегенди уктуңуздар беле? Ким укса 1 деген санды коюңуздар. Чакралар боюнча. Чакра деген бул биздин жаныбыздагы энергиябыздын борборлору болуп эсептелинет. Мисалы, жаныңыздар каерде сиздердин жаныңыздар? Барбы жаныңыздар? Айтасыздарбы, жаным ооруп атат, жаным кыйналып атат, бүгүн бир келин жазыптыр, жанымды коерго жер таппай жатам деп. Ошол жаныңыздар кайсыл жерде жайгашкан? Жүрөгүңүздөрдөбү, өпкөңүздөрдөбү, мээңиздердеби, кайсыл жерде жайгашкан? Так, жакшы. Мына ошол чакралар биздин денебизде негизги 7 чакра бар. Азыркы төрөлүп жаткан муундарда, жаңы муундарда, балдарда изилдөөлөр боюнча 9 чакра деп окумуштуулар, ошо духовный мастерлер айтышууда. Ал эми bizde 7 чакра бар. Чакра деген бул биздин энергиябыздын агып тура турган борборлору болуп эсептелинет. Чакраны илгертеден кыргыздар абдан жакшы түшүнгөн. Мисалы,
чакраны жаргыл чак деп аташып келген. Чакра деген сөз бул санскрит тилинен болуп эсептелинет. Эгерде биз талдай турган болсок, кыргыз тили дагы улуу тилдерден болгондуктан чакра деген сөз бул жаркыра дегенди түшүндүрөт. Ичиңдеги нуруңду, энергияңды тазарткын, агарткын, жаркыраткын дегенди түшүндүрөт, урматтуу айымдар. Демек, биздин денебизде 7 чакра бар. Аял менен эркек үйлөнүп, баш кошуп, аял эркек болуп, жук болуп жашап баштагандан баштап, ошол чакралар аркылуу мындай болуп энергия алмашып баштайт. Мына мындай болуп, мындай деп көрсөтөйүн, мына ушундай болуп энергия алмашып баштайт. Эгерде биринчи чакрада, биринчи деп коём, мына менин чыпалагым биринчи деп элестетиңиздер. Көңүлдө дейт жаным, жүрөгүм ооругансып дейт. Жүрөгүмдө деген окшойсуз. Суроо жоопко сабактын аягында суроо жооп кылам, урматтуу айымдар. Мен комментарийде өчүрөйүн дагы, сабакты жакшы түшүндүрүп берейин. Сиздер болсо жүрөкчөлөрдү басып, эфирден чыкпай отуруңуздар. Сиздер үчүн жакшы жаңылык бар. Сабактын аягында сиздин жубайыңыз менен болуп аткан мамиле дагы эмне себептен бузулуп аткандыгы боюнча практика жасайбыз. Мен кече жасатпай калыптырмын, унутуп калыптырмын. Эми караңыздар, могул биринчи чакрада аял менен эркек үйлөнүп баш кошкондон баштап, нике байлангандан баштап биз энергияны алмаша баштайбыз деп айттык. Эми ошол биринчи чакрада, мынакей, биринчи чакрада эгерде блок бар болсо, могул блок бар болсо, аял менен эркектин энергетикалык каналдары ортосунда блок бар болсо, анда но жердеги энергия бири-бирибизге өтпөй калат. Өтпөй калган учурда мамиле бузулат. Качан өтпөй калат? Качан ошол адамдын өзүндө блоктор болгондо. Ал кандай блоктор? Мен азыр бара-бара түшүндүрөм. Анан экинчи чакра менен энергия алмашабыз, үчүнчү менен, төртүнчү менен, бешинчи менен алмашабыз дагы. Ушул чакралар аркылуу алмашкан энергия биздин бүтүндөй жашообузга өзүнүн таасирин тийгизет. Мисалы, элестетиңиздер, аял бул энергиянын булагы. Мисалга айта турган болсок, мына үйүбүзгө светти күйгүзсөк, жандырсак, жарык болуп калды. Эгерде ушул светке ток, энергия аз келип аткан болсо, анда кичинекей эле жарыктыкты берет. Канчалык ток көп келсе, ошончолук жарыктыкты берет. Аял затында дагы аялдык энергия, аялга келип аткан энергия. Биз аял заты жерден энергияны алабыз. Ошол энергия көп болгондо, биз эркекке жакшы энергияны беребиз. Эгерде биздин ичибизде энергия аз болсо, ошол ток болуп, күчтүү болуп өтө турган каналдарыбызда, арыктарыбызда деп элестетиңиздер, таштарды коюп бууп койсок, каналдарды жаап койсок, кандай энергия өтөт? Өтпөйт. Ошол энергия өзүбүздү талкалай баштайт да. Ал эмне блоктор? Алар таарынычтар, нааразычылыктар, капачылыктар, көңүлү калуулар, өзүн жакшы көрбөгөндүк, өзүнүн денесин кабыл албагандык, атасы менен болгон мамиле, апасы менен болгон мамиле, мына ошонун бардыгы, терс нерселердин бардыгы бизге блок болот дагы. Биздин жубайыбыз менен болгон мамиледе, мынакей энергия алмашууда энергия өтпөйт. Ошол биринчи чакрада, сабактын башында айттым, биздин негизги денебизде 7 чакра бар деп. Биринчи чакрада, урматтуу айымдар, эркектер аялдарга энергияны өткөзүп берет. Ошондуктан дүйнө жүзүндөгү адамдардын бардыгында эркек адам аялды өзүнүн үйүнө алып кетет. Эмне себептен? Жүр, мен сага үй десең үйдү берем, материалдык дүйнөдө сага эмне керек болсо, бала төрөйм десең урugumду берем, сени багам, курсагыңды тойгузам, кийимиңди алып берем, сенин развитияңа колдоо көрсөтөм. Менин үйүмө бар, сага материалдык дүйнөнүн энергиясын бардыгын жасап берем. Машина десем машина алып берем, белек десем белек берем. Жүр, меникине барып жаша. Сен мага аялдык энергия бер. Сенин аялдык энергияң аркылуу мен күчтөнүп,
өзүмө күч топтоп мен жашап бул жашоодо өзүмдүн ордумду табып максаттарыма жетип ийгиликтүү болом, мен өзүмдү өстүрөм эркек катары дейт дагы аялды өзүнүн үйүнө алып кетет. Демек биринчи чакрада ушул материалдык дүйнөнүн энергиясы бул эркекте. Качан өтөт бул нерсе? Биз эркек менен жыныстык катнашка барганда эң күчтүү энергия өтөт. Ушул тема боюнча мен ачык сабак өтпөйм. Бул теманы биз руханий мамиле сабагында абдан тереңдетип, ушул жердеги энергия кандай болгондо жакшы өтөт, эмне блоктор бар, тереңдетип өтөбүз. Ал эми ачык сабакта бул нерсени башкалар көрсө, эркектер көрсө туура эмес түшүнүп, ар нерсенин баарын жазып чыгышат да. Энергиясынын баардыгын кандай болуш керек, эмне болуш керек, ал бул боюнча дагы өзүнчө чоң илим болуп эсептелинет. Ошол сабактарды биз руханий мамиле курсунда беребиз. Демек, көрдүңүздөр, урматтуу айымдар, аялдар дүйнө кылам, үй кылам, акча табам дегенде эле өзүнүн аялдык энергиясын буза баштайт. Анткени бул энергия биз үчүн башка форматта иштейт. Эгерде биз ошол учурда табышым керек, кылышым керек, үй кылышым керек дегенде аялдын бактылуулугу азайып баштайт, бактысыз боло баштайт. Аялдын аялдык органдарында ошол женский жактан кандайдыр бир оорулар пайда болот. Ооба, ал үйдү дагы тапса болот, аял акчаны да тапса болот, башканы да кылса болот, бирок аялдык жол менен эркектердей болуп баардыгына жоопкерчиликти алып бүттүгүн мойнубузга үйүп ала турган болсок, анда өзүбүздө кыйроо кете баштайт. Анткени биринчи чакрада бизде аял затында минус, эркектерде плюс. Ошондуктан эркектер бизге энергиясын берет. Бул жагын калганын тереңдетип биз руханий мамиле курсунда окуйбуз. Андан кийин экинчи чакрада бул биздин киндиктен ылдыйраак болот. Экинчи чакрада аялдардын энергиясы активдүү болот, эркектерде минус. Анткени эркектерде жатын жок, аялдарда жатын бар. Кайсыл жердеги чакрада аялдыкы плюс, эркектердики минус экен биздин бүтүндөй денебизде чагылдырылып көрсөтүлүп турат. Мисалы, эркектин жыныстык мүчөсү дененин сыртында. Ошон үчүн алар сырттын адамдары. Ошондуктан бизге материалдык дүйнөнү алып келип бере турган бул эркектер. Ал эми биздики болсо ичибизде. Биз ичибизден күчтүү болушубуз керек. Ичибизден. Эркектер болсо сыртынан кара күчкө ээ болуш керек. Биз ички күчкө күчтүү болушубуз керек. Мына ошонун баардыгы, илимдин баардыгы биздин жаратылышыбызда салынган, жаратылышыбызда турат ал нерсе. Биздин денебиз аркылуу чагылдырып берип турат. Бул Кудайдын жаратылышы. Мен ойлоп тапкан жокмун бул нерсени. Ошол экинчи чакрада аялдын энергиясы абдан көп. Ошондуктан биз баланы дагы ушул курсакта көтөрөбүз экинчи чакрада. Анан аялдар улам жаш өткөн сайын биз ушул жагыбыз жайла баштайт, курсагыбыз жайла баштайт, жамбашыбыз жайла баштайт. Эмнеге дегенде бул жаратылыш. Биз ичибизди тартып кыскан сайын, курсагыбызды кестирип алдырып салган сайын биз өзүбүздүн аялдык энергиябызга терс таасирин тийгизет, урматтуу айымдар. Мынакей аял бул ай, ай. Сөздүн маанисине көңүл буруңуздар. Ай. Биз дагы мынакей курсагыбызга бала көтөргөндөн баштап ай сыяктуу кичинекей болуп бала жаралгандай эле курсагыбызда кичинекей болуп жаралып айдай болуп толот. Бул аялдык жаратылыш. Биздин ушул жамбаш тарабыбызда энергия көп. Ошондуктан биздин жамбаш тушубуз, курсактын ылдыйы абдан кенен болот. Эркектердики мындай эмес. Биздин энергетикалык борборубуз бул биздин ушул экинчи чакрада жайгашкан. Ошондой эле аял затынын жатыны бул аялдын экинчи аялдык жүрөгү болуп эсептелинет. Эгерде биз таарына турган болсок, жубайыбыз менен мамиле келишпей капалана турган болсок, биздин сабакка келген эжелер бар, 20 жыл мурда күйөөсү менен урушуп кетсе, 20 жылдан бери таарынып жүргөн эжелер бар да. 20 жылдан бери таарынып элестеткиле, ошонун баардыгы жатынга топтолот дагы, анан жатында оорулар пайда болот.
Аял тарынса, капа болсо, көңүлү ооруса, жан дүйнөсү ооруса дагы жатынга доо кетет. Анткени аялдын аялдык жүрөгү бул жатын болуп эсептелинет. Өзүңүздөр байкайсыздар, билесиздер, энесиздер, аялсыздар. Бүтүндөй адамзатты Кудай жараткан аялдын денеси аркылуу, курсагы аркылуу ушул экинчи чакрада жаратып жатат. Көрдүңүздөрбү? Бул биздин эң күчтүү энергетикалык борборубуз болуп эсептелинет. Ошол жерде аял эркекке энергиясын берет. Мисалы, биринчи чакрада биз эркектин уругун алдык, жатында бала кылып, жаратып, жаратылыштын мыйзамдары менен, Кудайдын мыйзамы менен жаратып 9 айдан кийин бала жаралгандан кийин кайра жашоого алып чыгып келип атабыз. Ошол сыяктуу биз эркектин максатына, анын пландарына, келечегине, жашоосуна керектүү энергияны биз беребиз, аял заты, биз беребиз. Ошондуктан мен видеода айттым, эркектер аялдын жан дүйнөсүнүн тынчтыгын бузбагыла. Бузсаңар ырыскыдан, акчаңардан, ийгилигиңерден, жумушуңардан айрыла баштайсыңар. Анткени ошол ырыскынын, берекенин, тынчтыктын энергиясы, үйүбүздө болгон уюткунун энергиясы аялдын жан дүйнөсү, аялдын энергиясы менен түздөн түз байланыштуу деп айттым го. Эркектерге тиешелүү кылып ТикТокто баары колдоп атышат, туура айтыпсың деп. Вот ошондуктан ушул жерде эми биз эмне менен блок кылып алабыз? Коркуу менен, күнөөлүү сезимдер менен ушул биринчи, экинчи чакрага биз блок кылып алабыз. Көбүнчө экинчи чакрада. Блок болгондо эмне болот? Эркек бизге энергияны берди, аял бербей койду. Мисалы, машинага май куйбасаңыздар жүрбөйт го? Ошол сыяктуу эркекке дагы биз ошол экинчи чакрадагы кандай энергия бериш керек экен десе, төшөк мамилесин ойлонуп жүрбөңүздөр. Кандай энергия ал рахаттануу, бүтүндөй жашоодон, мамиледен, бала менен болгон мамиледе, өзүңүз менен өзүңүз болгон мамиледе бүтүндөй жашоодон рахаттанып, эргип алып, тынчтыкта, бейпилдикте жашаган аял күчтүү энергияны экинчи чакрасы аркылуу эркекке берет. Ошол энергия үчүн эркек тартылат аялга. Бизде блоктор болгон үчүн ошондой эле аял заты төрөт учурунда, кош бойлуулук кезинде көп энергияны кетиребиз да биз бала төрөткө. Анан энергия аз болуп, кайра восстановление болгончо эркектер түшүнбөй башка аялдарга бара баштайт да. Ошол энергияны издеп, ушул жерден чоң катачылык кетирет эркек адам. Демек, ушул мамилени оңдоодо дагы биз ушул чакралар аркылуу энергия алмашууну, туура алмашуу зарыл. Эгерде бул энергияны туура алмашпасак, канча аракет кылсаңыздар дагы мамиле өзгөрбөйт. Анткени бардык нерсе энергиядан турат. Үчүнчү чакра аркылуу, үчүнчү чакрада эркек берет, аял заты алат. Эркек бергенде, эгерде сизден экинчи чакрадан жакшы энергия өтүп, күчтүү аялдык энергия өзүнө тарта турган, уют создавать эте турган, эркекти эс алдыра турган энергия бере алсаңыз, эркек сизге камкордугун көрсөтөт, колдоосун көрсөтөт, белегин берет. Сизге эмне керек болсо, ал берет. Анткени дагы сизден энергия алыш үчүн. Андан кийин көтөрүлөбүз дагы көкүрөк чакрасына келебиз. Көкүрөктө биздин төшүбүз бар, эркектерде ал нерсе жок. Демек, биз беришибиз керек. 4-чү чакрада биз плюс, эркектерде минус. Эмнени беребиз? Бул жерде мээримдүүлүк беребиз, ишеним беребиз. Эркектер аялынан, аял затынан мээримдүүлүктү издейт. Ошондой эле ишенимди издейт. Шыктандырабыз эркегибизди. Ошол 4-чү чакрада дагы бере албай калганда мамиле бузула баштайт. Эгерде өзүңүз капаланып жүрсөңүз, депрессияда болсоңуз, өзүңүзгө өзүңүз жакшы мээрим бере албай жаткан болсоңуз, өзүңүздө ишеним жок болуп аткан болсо, анан жубайыңызга кайсыл энергияны бересиз? Анан мээрим издеп дагы көчөдөгү аялдарга кете баштайт.
Андан кийинки чакрада көкүрөк чакрасы, эркектерде колко бар, аларда энергия плюс, бизде минус. Андан кийин бул эки каштын ортосундагы энергияда аялдарда плюс, эркектерде минус. Эмнеге дегенде, сабактын ортосунда айттым, аялдар ички дүйнөсүндө күчтүү, ички көрөгөчтүгү, туюм, сезими, аялдын күчтүү тарабы бул сезим, ал эми эркектердики бул акыл. Качан ички көрүү, туюу, сезими күчтүү болгондо, ошол аялды эркек кеңешчи кылып алат. Дайыма сиз менен кеңешет бир иш кылганда, акылдашат, максатты бирге коесуздар. Ошондой болуп, биз ушул 7 чакрада 3 чакра аялдардыкы болот, 3 чакра эркектердики болот дагы. Биз мындай болуп бири-бирибиз менен энергия алмашабыз. Ушул энергиянын алмашуусу туура эмес болсо, бир жеринен эле биз энергияны туура эмес алмаштыра турган болсок, алмаштыра албай кала турган болсок, анда мамилелер жакшы жагына өзгөрбөйт. Мисалы, эң эле жөнөкөй нерсе, конокко барганда коноктор жакшы сыйлабай койсо, биз таарына беребиз го. Жолук кийгизбей койду, анан чайды жакшы сунбай койду деп. Ошол эле сыяктуу эң жөнөкөй мисал. Бири-бирибизге жакшы энергияны, таза тунук, бийик энергияны бере албай калсак, анда мамилелер жакшы болбойт. Эми ошол үйлөнгөндө башында баары жакшы, жаман аял кайдан чыгат дегендей, кыз кезинде баары жакшы, жаман аял кайдан чыгат дегендей, ушул 1, 2, 3 чакра аркылуу гана байланышта болсок, жубайыбыз менен 3 эле чакра менен, 1, 2, 3 чакра менен байланышта болгондо 4кө өтө албасак, 4төн өйдө өтпөсөк, урматтуу айымдар, бул 1 чакрада эмне болот? 1 чакра менен байланышканда сагынасыз, көргүңүз келет, жолуккуңуз келет, кайда кетти деп издейсиз. Мына ошол сезимдер болот 1 чакра менен байланышканда. 2 чакра менен байланышканда, бири-бириңиздер менен бирге болгондо сиздерге жагымдуу болот. Бир киного барасыздар, же жакшы сөздөрдү сүйлөшөсүздөр, бири-бириңиздердин жанында болуудан эргүү аласыздар. Мисалы, мамиленин башында үйлөнгөнгө чейин, үйлөнгөндөн кийин ушундай сезимдер болот. Ал эми 3 чакрада байланыш болгондо уже биз үй бүлөлүк деңгээлде үй бүлөдөгү маселелерди сүйлөшө баштайбыз. Үйлөнүү, үй салыш керек, машина алыш керек, балдарды окутуш керек, кийим алып бериш керек, үйгө un алыш керек, туз алыш керек, май алыш керек деген нерсе. Ушул жерден 3 чакра деле өспөй, андан ары көкүрөк менен андан ары өспөй кала турган болсок, руханий өсүү жок боло турган болсо, урматтуу айымдар, анда биз ошондой эле кайталанма эле жашоодо жашап калабыз. Un жок, туз жок, жана башка сезимдерге көңүл бурбай калабыз. Сезимдер жок болуп калат, романтика жок болуп калат, бири-бирибизди жакшы сезе албай калабыз, бири-бирибизге эч нерсе требовать этпей, талап кылбай эле мээрин берип, бири-бирибизди толук кабыл алабыз. Эгерде биз көкүрөк чакрасына өскөндө, үй бүлөдөгү аял менен эркек, эгерде бул жагына руханий өсүү жасабасак, ушул материалдык дүйнөдөгү эле көйгөйлөр, маселелер менен эле жашай беребиз. Урматтуу айымдар, эң жөнөкөй нерсе ошол. Жетпейт, un жетпейт, май жетпейт, акча жетпейт, анан бир күн урушабыз, анан кайненең минтип айтты, сенин апаң минтип айтты, менин апам минтип айтты. Сен эмнеге андай кылдың, анан кимди карадың деген кызганыч жана башка деген ушул ылдыйкы дүйнөдө эле жашап жүрө беребиз. Качан мамиле жакшы болот, бири-бирибизди колдоо көрсөтөбүз, бири-бирибизге аяр мамилени жасайбыз, бири-бирибизди кандай болсок ошондой кабыл алабыз. Бул ушул 4 чакрадан баштап өйдө карай өсүү жасаганда, руханий өсүү жасаганда, урматтуу айымдар, ошол көкүрөк бул тамактагы 5 чакра, горловой чакрага келгенде, биз бир багытка, бир максатташ болуп, бир жакшы иштерди алып бара баштайбыз, максатташ болобуз. Ошол жасаган ишибизден эргүү алабыз, рахаттанып алабыз, бир проектилерди чогултуп барабыз, бир иштерди чогултуп барабыз да. Бул ушул жердеги чакрага руханий өсүү аркылуу 4 чакра менен түздөн түз байланыш жасаганда, бул сүйүүнүн өсүү этаптары болуп эсептелинет. Көбүнчө үй бүлөлөрдө ошол 3 чакрада эле токтоп калат да. Ошол май жок, чай жок, кийим жок, жана башка нерсе менен эле. Ал эми андан ары өсүү жасаганыңыздарда,
андан ары жасаганыңыздарда чогуу бир максатташ болуп бир багытта бир кайыкта сүзө баштайбыз. Ал жерде уже руханий өсүүлөр башталат. Андан кийин бул жердеги болуп, андан аркы максаттарыбыз кете берет. Урматтуу айымдар. Демек, бир күндө мынча жолу SMS жазыш керек, анан мен сени сүйөм деп жазыш керек дегендин кажети жок. Алар билбейм, ал жөн эле ал нерсенин бардыгын биринчи кое туруп, ал нерсенин бардыгын кантип жагыныш керек, анан кечинде келгенде антиш керек, минтиш керек дегенди кое туруп, анын баарын жыйыштырып туруп, ушул энергиянын деңгээлине өтүшүбүз керек. Урматтуу айымдар, биз тереңдетип илим алып, сабак алышыбыз керек. Ошол учурда гана өзүнөн өзү мамилелер журулушат, өзүнөн өзү. Мисалы, кайнене деп коеюнчу, же болбосо эркек менен аял деп коеюн. Жубайыңызга чайды жакшы кылып демдеп, жакшынакай кылып берсеңиздер, анан сизге дагы жагымдуу маанай жасайт. Рахмат, чайың даамдуу болуптур деген сыяктуу. Анан муздак чайды капкара кылып куюп берип аткан болсок, же болбосо таттууну көп сала турган болсок, анан айтат да, бул эмне деп чай бергениң сенин деп. Ошол эле сыяктуу биздин ушул чакрадагы энергияларыбыз кир болуп аткан болсо, блоктор бар болуп энергия өтпөй, акпай жаткан болсо бири-бирибизге, анан кайдагы мамиле, урматтуу айымдар? Ал жерде эч кандай мамиле жок. Вот, ошондуктан кече күнү бир кыз жазыптыр сиздин сабактарыңыздарда интим гимнастика деген барбы деп. Азыркы учурда ушу Кыргызстандын ушу окутуу багытында бардыгын эле эркек менен аялдын мамилесин төшөккө эле байланыштыра берет да. Ой, төшөктөн укмуш болсоң болду, эч жака кетпейт. Төшөк менен укмуш болсоң, анан кыйын болсоң болду деген сыяктуу. Ооба, ал нерсе дагы туура. Бирок ага чейинки нерсе бул руханий өсүү, духовный жагыңыздар, руханий жагыңыздар. Мына ошол руханий өсүү болгондо, мисалы сиз эле окуп атасыз, курстарда окуйсуз, китептерде окуйсуз, өзүнүн өнүктүрүү боюнча окуп жүрөсүз, а эркек өспөй жатат деп коелу. Эмне үчүн? Эркек бул төрөлгөндө эле руханий дүйнөсү бар. Алар руханий дүйнөнүн энергиясын алып жүрүүчүлөр. Эркектер, ал эми аялдар материалдык дүйнөнүн энергиясын алып жүрүүчүлөрбүз. Мисалы, айта турган болсок, биз жерден энергияны алабыз, ошон үчүн биз көйнөк кийебиз. Эркектерге кийүүнүн кажети жок. Алар бизден алат энергияны, жерден албайт, аял аркылуу алат, анан жогору жактан, космостон алат деп коелу. А биз болсо жерден алабыз. Ошон үчүн бизди жер эненин кыздары деп коет. Жер сыяктуу, жер эненин кыздары деген сыяктуубуз. Демек, ошондуктан биз чачыбызды өстүрөбүз, анткени чачыбыз менен дагы энергияны топтойбуз. Ошон үчүн биз көйнөк кийебиз. Ошон үчүн биздин аялдын жыныстык органдары дагы эркектердикинен айырмаланат. Эркектердики туюк болсо, аялдардыкы башкача. Ошондой эле биз жай жүрөбүз, суудай болуп, ийкемдүү болобуз. Бунун бардыгы аялдын табияты. Ал эми эркектердики башкача. Ошондуктан эркек менен аял бул эки башка нерсе да, эки башка адам, биз эки башкача ойлонобуз, эки башкача энергияда жашайбыз, эки башкача бул дүйнөнү дагы көрөбүз. Ошон үчүн биз өзүбүздүн табиятыбыз кандай, эркектин табияты кандай, ошол нерсени жакшы билишибиз керек. Дагы айтат кете турган нерсе, бул жерде кайненелер мага абдан нааразы болушту да. Өзүмө кат жазып атышат. Эмне үчүн кайненелерди жамандап атасың деп. Мен кайненени жамандаган жокмун. Эгер ошол видеонун маанисин жакшы түшүнсөңүздөр. Менин деле апам бар, мен да келинмин дегендей. Мен кайненелерди жаман, келин жаман деп нерсени айткан жокмун. Бирок эмне үчүн дагы бир маселе бар. Мамилелердин келишпей жаткандыгында бир маселе бар. Кандай маселе? Бул эркек адам үйлөнгөнгө чейин апасы менен байланышта болот. Мына биз аял дагы, эркек дагы энебиз менен киндиктеш болобуз.
Анан биз төрөлгөндөн кийин сырткы материалдык киндигибизди үзөт дагы энергетикалык киндиктеш болобуз. Кыргыздарда бул нерсени өзөктөн чыгаруу же киндик үзүү деп коет. Бул илгертеден бери келаткан нерсе. Азыр эле психологдор башка ат коюшу эле бир нерсе деп атап жүрүшөт да. Бул өзөктөн чыгаруу деп коет же киндик үзүү деп коет. Илгертеден эле бар нерсе. Ошол учурда үйлөнгөнгө чейин ошол аялдык энергияны эркек апасынан алат. Бул улуу апаларга, кайненелерге тиешелүү нерсе. Анан кээ бир апалар бар, же бир баласы барлар, же балдарын өтө жакшы, ашыкча жакшы көрүп, мынтип опекун болуп алган апалар бар. Чоң болгон баласын деле дагы деле кийимиңди карап эле, каяктасың, аяктасың, бияктасыңбы деп опекун болуп алган апалар ошол киндикти үзбөй коет. Үзбөй койгон учурда ал эркек аялы бар, бирок аялы менен күйөөсү мындай болуп бири-бирине байланыша албай жатышат. Ооба, сепарация. Туура айтып атасыз. Мынтип аял менен эркек бири-бирине байланыша албай жатат. Мисалга ала турган болсок, мынакей моундай. Туура ушул сыяктуу. Эркек менен аял мынтип бири-бири менен байланышып туташа албай калат. Анткени бул эркек аялы менен, апасы менен байланышта, апасы менен. Качан апасы бошотмоюнча, өзөктөн чыгарып киндигин үзүп, аял затына мына сен аялдуу болдуң, нике байладың, бактылуу таалайлуу бол балам демейинче үзүлбөйт ал. 50-гө чыкса дагы, 40-ка чыкса дагы. Аял менен да жашап жүрө берет, бирок мамилеси болбойт. Ошол жерде апа чоңоюп калган баласын чоңдордун жашоосуна кое бериш керек. Ошондо үзүлөт, аял менен мындай бири-бирине байланышты түзөт. Ал эми кыздарда дагы болот ошол нерсе. Эгерде кыз бала кичинекейинен атасынан камкордук көрсө, атасынын мээримине бөлөнүп чоңойсо, атасынын кичинекей кезинде курчактарды алса, белектерди алса, вот ошол кыз дагы чоңойгондо жакшынакай эркек менен мамилени курат. Үй бүлөсүндө дагы курат. Андан кийин дагы бир себеби бар. Ушул нерсенин үстүндө биз курста көбүрөөк иштейбиз. Бир себеби бул, мисалы, жаш кезибизде же мектеп учурунда, студент учурунда бир адамдарга ашык болуп калабыз, ушунчалык сүйүп калабыз. Же ал адам эркек биздин сүйгөнүбүздү деле билбейт. Бул эркекке дагы, аялга дагы тиешелүү нерсе. Же сүйлөшүп жүрүп кандайдыр бир нерседен үйлөнбөй калабыз. Же сүйлөшүп жүрүп үйлөнбөй калып бизди аялда ала качып кетет. Анан ала качып кеткен эркек менен жашайт, бирок жан дүйнөсүндө баягы сүйгөнү жашап жүрө берет. Же болбосо дагы бир нерсе, аялдын күйөөсү бар, күйөөнүн аялы дагы бар эркектин, бирок бир үй бүлөдө жашайт. Ары жакта, сыртта башка адам менен жолугуп жүрөт. Кыргызча айтканда не деп коет? Көзгө чөп салып ала жипти аттайт. Же ойноштук кылат деп эле ачык эле айтайынчы. TikTokто менин ушул видеомдо эркектер жөн эле кырылып атат ошакта. Эмнеге сен антип айтасың, эмнеге мынтип айтасың, 2 аял эмес 4 аял алыш керек деп. Вот, ошол нерсе, бул эркек канча аял менен катнашта болсо, мамиледе болсо, ошончолук энергетикалык каналдарды түзүп алат. Ошол аялдар менен энергияны бөлүшөт, алардан энергия алат. Ногу аял канча жыныстык катнашка башкалар менен барса, ошончол каналдарды түзүп алат дагы, ошол энергияны ошол эркектерге бере берет. Ал эркектен энергия келе берет. Вот, ошондуктан үй бүлөлүк мамиледе дагы ушул каналдарды тазалап, үзүп, байланыштарды бөлмөйүнчө мамиле дагы жакшырбайт. Менин сабагымда бир эже болгон, бүгүнкү күндө өзү дагы психолог ал. Башынан эле психолог болчу, көп жылдан бери. Анан ошол нерселерди менин сабагыма келип калып билгенден кийин, ал өзүнүн классташын жакшы көрүп жүрчү экен. Жубайы менен бир 17 жыл болуптур жашаганына. Анан азыр WhatsApp деген бар да, WhatsAppта классташтардын группасы, анан группалаштардын группасы деген нерселер бар го. Эртең менен туруп эле эч нерсени окубайм, эч кимдин сөзүн укпайм, ошону издеп баштайм дейт. Үнүн угуш үчүн ушунчалык сагынам дейт, эңсейм дейт, көргүм келет дейт, үнүн угалы ушундай жыргап калам дейт.
Анан кийин жашоосунда ар кандай кырдаалдар болгон, эми анын баарын ачык айтканга болбойт. Анан ушул нерсени билгенден кийин аябай ушул нерсенин үстүндө иштеди. Ушул иштеп бүткөндөн кийин жубайынын иши жүрүштү, акча тапты, там салышты. Быйыл үйлөрүн бүтүрүп атышыптыр. Ичин бүтүрүп атышыптыр да. Мына ошондой өзгөрүүлөр болду. Демек, ушул нерселердин бардыгы мамиленин түзүлүүсүнө терс таасирин тийгизет. Ошондой эле бүгүнкү күндөгү биз өзүбүз апапак сонун болуп жүрсөк эле, эч нерсе туура эмес нерсени кылбасак деле, жашообузда ушундай нерсе болуп атат, мамиледен кыйналып атабыз. Эми караңыздар, бизге атабыздан жана апабыздан дагы өтөт. Эгерде биз кош бойлуу кезинде апабыз бизди каалабаса, биздин төрөлүүбүздү, эгерде атабыз менен апабыз урушуп, апабыз коркунуч сезиминде жүрсө, же стрессте болсо, же депрессияда болсо, же бир негативный бир жашоодо жашаган болсо, ошол нерсенин бардыгы бизге өтөт дагы, биздин ушул биринчи, экинчи чакраларыбызды блоктоп салат. Бул апабыздан дагы өтөт. Кечегин айттык го, биз курсакта кечеги сабакты дагы кайталап көрсөңүздөр болот. Эненин курсагында жатканда бардыгы эненин жан дүйнөсүндө эмне бар болсо, эненин каны аркылуу балага өтөт деп. Мына ошону дагы иштеп чыгуу керек, мамилелер өзгөрүү үчүн, урматтуу айымдар. Ошол жактан башталат мамиле деген нерсе. Вот. Эми дагы эмнени айтпай калдым. Кимде суроо бар? Же болбосо азыр бир практика жасайлы айымдар, андан кийин суроо жоопко өтөбүз. Бардыгыбыз отурдук, практика жасаганга даярбызбы? Даяр болсок, даярбыз деп жазыңыздар. Эки аялы барлар өмүр бою бактысыз болот дейт. Ооба, туура айтасыз. Азыркы учурда мына ошол биздин чоң ата чоң энелерибиз экинчи аял, төртүнчү аял болуп тие берип, чоң аталарыбыз 2-3 аял, 4 аял, 5 аялды ала берип, бүгүнкү күндө ген бузулуп, кан бузулуп, мынакей орукчан балдар көп төрөлүп жатат. Эмне үчүн 2 аял, 3 аял, 4 аял алганга болбойт, урматтуу айымдар. Анткени элестетиңиздер. Сиз эр бермек жан бермекке барабар деп кыргыздар илгери эле айтып койгон. Ошо 2 аял менен жашаган эркек деңиз. Бүгүн сиз менен болот, эртеси күн тиги аял менен болот. Тиги аялга кеткенде сиздин жан дүйнөңүз эмне болот? Кызганасыз, нааразы болосуз, жек көрөсүз, кыйналасыз. Ушунчалык бир жаман акыбал болот да. Тынчсызданасыз. Ошонун бардыгы жатынга доо кетет. Анан ал эркек бир күнү сиз менен болот. Сиз менен болгон учурда эмне болот? Тигил аял сизди жаман көрөт, күйөөсүн жаман көрөт, таарынат, нааразы болот, жана башка болот. Акыбалы сиздей эле болот. Анын дагы жатынына доо кетет. Ошол 2 аялдын жан дүйнөсүндө кир энергияны эркек бири-бирине ташыйт, ортодо жүрүп. Ары сыяктуу ташыйт дагы, ген кан бузулат. Эмне үчүн жанагы жаман оорулар кан аркылуу өтүп атат? Эмне үчүн жыныстык катнаш болгондо жаман оорулар өтүп атат? Биз ушул жерге келгенде эле билебиз дагы, анан 2 аял, 3 аялдуулукка келгенде ал шариятта бар деп шариятка шылтай калабыз да. Бирок Кудай дагы айтып койгон, эгерде сен ошондой бардыгына тегиз боло алсаң дейт. Кантип тегиз болосуң? Ал 2 башка адам болуп атса, кантип тегиз болот? Боло албайт ал нерсе. Азыркы учурда таптакыр туура эмес нерсе ал. Болбойт. Үйлөнгөнгө да болбойт, ойнош ойногонго да болбойт. 2-3 аялды никеси бар кылып, никеси жок кылып алганга дагы болбойт. Анан ошол жанагы ала жипти аттоодо дагы биз эркектерди эле көрө беребиз да. Ошол эркек мененчи жолугуп аткан биякта аял дагы бар. Аялдар мынтип ачыкка чыгып андай болбойт да. Демек, ошол нерсени токтотуш үчүн, алдын алыш үчүн, болтурбаш үчүн бизге керек билим, урматтуу айымдар. Мен ар түрлүү тагдырларды билем, ошол курска келгенде ар түрлүү кээде ушунчалык ооруп турбай калган да учурларым болгон, ар кандай тагдырларды укканда, сүйлөй албай калган учурларым болгондо, ушундай оор жүктү дагы көтөрүп жашаган аял заты бар экен деп кыйналган учурларым да болгон.
сабак өтө албай, сүйлөй албай калган учурларда мен тоого барып суунун жанына 2-3 күн катар менен барып эс алып келген учурларым да болгон. Ошондуктан келиңиздер урматтуу айымдар, илим алалы, билим алалы, өсөлүк, өзгөрөлүк. Азыркы доордо аял заты өсүп өнүгүү зарыл. Өзүңүздөр байкагандай, күндөн күнгө жашоо өзгөрүп атат, күндөн күнгө биз жаңы илимдерди алышыбыз керек болуп атат. Жаңы энергияны алып билип, энергияны башкарганды үйрөнүшүбүз керек да. Мына ошол нерсенин баардыгы биздин руханий мамиле курсунда тереңдетип, кенен окутулат. Демек, сиздер практикага даярмын дедиңиздер, бөлмөдө жалгыз калып, кырарканы түздөп, тынчтыкта отурабыз. Көзүңүздөрдү жумуп алыңыздар. Көздү эмне үчүн жумуш керек? Бул көз ачыкпы же бир сектабы деп ойлоп кетишиңиздер дагы мүмкүн. Неге дегенде, көздү жумганда биздин көңүлүбүз ички дүйнөбүзгө бурулат, өзүбүзгө бурулат да. Вот кайнене боюнда бар келинди урса, эмне кылыш керек дейт. Ошол кайненелерди биздин сабакка жиберсеңиз, айтсаңыз, вот эми көздү жумдук, тынчтыкка келип отурабыз. Жакшы, кайын журтту кабыл алгам, ошол бир туугандайбыз дейт, азаматсыз. Көрүнбөй калдыңыз го дейт. Жакшы эле көрүнүп атам, болуңуздар, эфир бүтүп калбасын. Көздү жумдук, тынчтыкка келдик. Тынчтыкта отурабыз, дем алганда ооз менен дем алабыз. Ооз менен дем алганда аял заттын курсагына чейин, жатынына чейин ушул дем кетет. Дем алуу боюнча абдан чоң сабактар бар бизде. Мисалы, адам жер, суу, аба менен эң негизги нерсе мына ушул нерселер. Эгерде дем алуу жок болсо, жаап көрүңүздөрчү оозуңуздарды. 5 мүнөткө дагы жетпейсиздер, жашай албайсыздар. Апикун кайненени кантип көндүрөбүз дейт. Апикун кайненелерди мага жөнөтүңүздөр сабакка. Мен ошол жерде түшүндүрүп, өзөктөн балдарын чыгартып, кайнене, келиниң бул сенин чагылышың, сенин жан дүйнөңдүн чагылышы. А сиз болсо бийик даражадагы тажрыйбалуу чоң мектепсиз деп сабакта окутабыз кайненелерди. Салмастар, телефонун катып жата, сабак сакталабы дейт. Сактаганга аракет кылабыз. Отурдукпу, тынчтыкта отурабыз, көздү жумуп, ооз менен дем алабыз, дагы бош отурабыз, денебиздин баарын бошотобуз. Тынчтыкка келгенден кийин жубайыңыздын элесин көз алдыңызга алып келиңиз. Чакырабыз жубайыбызды. Так, жубайыбыздын элесин көз алдыбызга алып келип, азыр кантип жөнөтөбүз айтам. Азыр жасап алалы. Көзүңүздөрдү жумуңуздар, жаспаңыздар болду. Көздү жумуп, тынчтыкка келип, жубайыңыздын элесин алдыңызга алып келиңиз, дагы жан дүйнөңүзгө киргизиңиз. Сезип көрүңүз. Жубайыңыз сиздин жан дүйнөңүздө бар бекен? Жан дүйнөңүздөн орун бериптирсизби? Ички дүйнөңүздөн жубайыңызды кандай көрүп жатасыз? Сезебиз, көрөбүз, ички туюм, сезим менен көрөбүз. Эгерде жан дүйнөңүздө жок болсо, аны кандай көрөт экенсиз? Ага болгон сагыныч бар бекен? Же таарыныч бар бекен? Же ыраазычылык бар бекен? Эмне бар экен сиздин жубайыңызга болгон жан дүйнөңүздө? Же болбосо жан дүйнөңүзгө толук киргизиптирсизби? Сезип көрүңүз. Же болбосо жубайыңыз такыр эле сизден алыс бекен? Жан дүйнөңүзгө киргизбептирсизби, кабыл албаптырсызбы?
Жакшы, бүтсөңүздөр акырын сезип туюп көргөндөн кийин акырын денеңиздерге кайтып, көзүңүздөрдү ачып, жай жумшак кыймылдасаңыздар болот. Эч нерсе жок экен, калбаптыр сезим дейт. Сезим нерсе, эч нерсе жок болуп атат дейт. Салам эже, мен кечигип калдым, эмне жөнүндө болуп жатат? Аял эркек темасы ушундай дагы болобу дейт. Эч нерсе жок экен, ушундай дагы болобу дейт. Так, жакшы айымдар, ким кандай сезди? Тарыныч бар экен дейт Айзат айым. Сүйүү дейт. Уйгу туйгу түшүнүксүз бир сезимдер дейт. Так, тез-тезден эми өзүбүздүн сезимдерибизди бөлүшөлүк. Тарыныч дейт. Сезимим сагыныч дейт. Алыстабы жубайыңыз, Феруз айым? Жек көрүү келди дейт. Бул жакта мага директке бир айым жазып атат, аябай жубайым тууралуу. Менин жаныман көргөн жокмун дейт. Бактылуулук бар экен дейт. Азамат тарыныч, капачылык, жек көрүү бар экен дейт. Мен жубайым күлүмсүрөп койду дейт. Эч нерсе жок дейт. Эч нерсе таппадым. Жан дүйнөм толугу менен кирген дейт. Тарыныч, сагыныч бар экен жүрөгүмдө дейт. Кечигип калгандар кайрадан сабакты эгер сакталып калса көрсөңүздөр болот. Сүйүү келди. Элестетсем жөн эле бет алдымда турду, кызуу болуп дейт. Эч нерсе сезбедим дейт. Урматтуу айымдар, караңыздар, ошол тарынычтар, капачылыктар, сезбегениңиздер, уйгу туйгу сезимдер, эч кандай сезимдин жоктугу, ошол жан дүйнөңүздө көрө албаган жубайыңыздын орду жоктугу, бул ошол энергиянын бири-бирине акпай калды. Сиз бир үйдө жашайсыз, бирок жан дүйнөңүз менен сезбей калдыңыздар. Бир үйдө жашаганыңыз менен аял эркек жубай деген сөз аял менен эркектин ортосунда никеси бар, сезими бар, махабаты бар адамдарды аял эркекти жубай деп атайт. Жубай деп аталат ошол адамдар. Күнөөлүү сезимим бар дейт. Ошонун бардыгы кетмейинче, ушул блокторду алмайынча жакшы мамиле болбойт, урматтуу айымдар. Ушул эми сиздер ортодо балдарыңыздар бар, кыздарыңыздар бар. Жашынакай жүзүн элестетим дейт. Азаматсыз. Жан дүйнөңүздө бар бекен? Жан дүйнөңүздө. Көрдүңүзбү жан дүйнөңүздөн? Наставничество курсун кабыл алып жатасыңбы дейт. Менеджер кыздарга байланышсаңыздар болот. Маалымат алуу үчүн. Демек, урматтуу айымдар, сиздер ушул блоктордон арылмайынча, ушул жан дүйнөңүздөрдөгү кирдеп калган нерселерден арылмайынча, тазартмайынча, агартмайынча, арулантмайынча сиздерде жакшы мамиле болбойт. Мен айттым го, мындай кир сууну бере берсеңиз, ал дагы чарчайт. Ал дагы сизге туура эмес кир нерсени бере берсе, сиздин дагы көңүлүңүз калды. Сиз да бергиңиз келбейт, сиз дагы кабыл алгыңыз келбейт да. Ошол себептүү кыргызда эң жакшы сөз бар. Оңдош үчүн ааламды, оңдош керек адамды. Оңдош үчүн адамды, оңдош керек аялды дейт. Урматтуу айымдар, биз эмне үчүн аялдар эле окуй беришибиз керек, аялдар эле өзгөрө беришибиз керек дейбиз, Ооба, эркектер дагы окуш керек, эркектер дагы өзгөрүш керек. Бирок алар руханий энергияны өздөрү төрөлгөндөн тубаса алып жүргөндүктөн, алар кулпу болсо, ошол нерсени ача турган ачкыч бул аял затында болуп эсептелет. Так, бул ачкыч. Ошондуктан сиздер үчүн жакшы мамиле. Тазарып агарыңыздар келеби? Келет десе, келет деп жазыңыздар. Тазарып агарууну каалайсыздарбы? Эжемен ажырашып кеткен дейт. Вот ажырашып кеткенден кийин кайрадан сиз турмушка чыгам десеңиз, анда биринчи турмушуңузду толук кабыл алып, иштеп, бүтүп, аны бошотуп, жанагы энергетикалык каналдарды тазалашыңыз керек. Эмнеге дегенде, ошол энергетикалык каналдарды тазалабасаңыз, сиз
башка турмушка чыкканыңызда дагы баягы программа сизде бар, сиздин ДНКңызда сакталган. Ошол ДНКдагы маалыматтар сиздин энергетикалык полеңиздеги талаңыздагы маалыматтарды сактап, ного энергетикалык байланыштарды үзмөйүнчө, сиз сонун адамга чыксаңыз дагы, мен сени айга алып барам, күнгө алып барам деген эркекке турмушка чыксаңыз дагы, баягы жашоо башкача бир образда кайра жашооңузда кайталана берет. Мисалы, 1-класска кайра окуй эле бергендей болот. Ошондуктан, урматтуу айымдар, ушул нерсенин үстүнөн иштеңиздер. Үй бүлөдөгү мамиле качан болот? Качан руханий өсүү болгондо, окугум келет, өзгөргүм келет, агаргым келет, арулангым келет деген айымдар үчүн, сиздер үчүн биздин руханий мамиле курсун 4-потогуна кабыл алууну ачтык. Бул көпчүлүк айымдардын жан дүйнөсүн тазартып, агартып, арулантат. Бул курс 14 күн болот. 14 күн бою мени менен биргеликте жана менин командам менен биргеликте болосуздар. Ошол 14 күн ичинде сиздерге медитация топтому берилет. Ушунчалык денеңиздер балкып, баягы блоктордун бардыгын алып чыгат. Ата энеден баштап бүгүнкү күнгө чейинки жашооңузда болгон блоктордун бардыгын алып чыгат. Сабактарды мен өзүм түз эфирде өзүм өтөм. Запись сабактарды бербеймин мен сиздерге. Түз эфирде өзүм өтөмүн. Эмнелерди аласыздар бул курста? Бул курста аялдык энергияга толосуздар. Жан дүйнөңүздөрдү тазалап, агартып, арулантасыздар. Үй бүлөңүздөгү чыр-чатак деген нерседен кутуласыздар. Түшүнбөстүк деген нерседен кутуласыздар. Жубайыңыздар өзүнөн өзү сизге жакшы мамиле жасай баштайт. Качан сиздин энергияңыз тазаланып, бийик толкунга өткөндө, сиз каалаган нерсени жасай баштайт. Анын жумушу жүрүшө баштайт, үйүңүзгө акча келе баштайт, балдарыңыз оорубай калат. Анткени балдар сиз менен түздөн-түз байланышта. Жашооңузга жаңы мүмкүнчүлүктөр келе баштайт. Анткени мен сиздерге эң күчтүү техникаларды берем. Туура дем алуу аркылуу кантип биз чакрадагы блоктордон арылабыз, кантип биз ден соолукту туура дем алуу аркылуу кайра калыбына алып келе алабыз, мамиледеги катачылыктардын үстүндө кантип иштейбиз, аялдык касиетибизди, даражабызды кантип көтөрөбүз. Аялды улуу кылган, аруу кылган бул аялдын 8 касиети болуп эсептелинет. Мына ушул 14 күндүк баалуу руханий мамиле курсуна кабыл алуу кечэтен баштап ачылган көп айымдар катталды. Эгерде сиз бүгүн ойлонуп турсаңыз, катталсамбы, катталбасамбы, окусамбы, окубасамбы деп турган болсоңуз, анда ушул мүмкүнчүлүктү колдонуп, бүгүн эртең 48 сааттын ичинде катталып, 1000 сом менен катталып жетишиңиздер. Андан кийин баасы 3000 сомго көтөрүлөт. Бул баадан дагы баасы жогору болгон сабактар, урматтуу айымдар, бардыгы жан дүйнөгө, аял затына, үй бүлөлүк мамилелерге, кайын журт менен болгон мамилеге тиешелүү сабактар болуп эсептелинет. Андыктан сиз өзүңүздүн жан дүйнөңүз үчүн 1000 сомго салым салыңыздар. 1000 сомго, мисалы мен кичинекей балам памперс кийет, 1000 сомго бир дагы памперс келбейт. Бир дагы эмес, бир упаковка памперс. 1000 сомго 2 килограмм эт аласыз, 1-2 күндө жеп саласыз. Ал эми сиз 1000 сом менен өмүр бою сиздин жашооңузда кала турган, жан дүйнөңүздө кала турган, өзүңүз өзгөргөндөн кийин сиздин келиндериңизге, кыздарыңызга, балдарыңызга өткөзүп бере турган руханий сабактарды аласыздар. Эгерде курсунда, сабагымда сиздерге жакпай калса, мага жаккан жок Асылжан, мага акчамды кайрып бер десеңиздер, мен сиздердин акчаңыздарды кайрып берем. Бирок ушул күнгө чейин бир дагы адам наразы болгон эмес. Бүгүн эртең катталып жетишкендерге, анткени биз арзандатууну дагы уланттык. Турциядан окуйм дегендер, Россиядан окуйм дегендер, Монголиядан окуйм деген айымдар бар болгондуктан, аларда акча коротуу кичине көйгөйдү жаратат экен. Күтө туруңуз, дагы кое туруңуз деген айымдар болгон үчүн, ошондой эле айыл жергесинде жашагандар шарга түшөт эле, магазинге барышым керек, кандай кылып салсам болот, кантип катталсам болот деген айымдар үчүн биз дагы 2 күнгө арзандатууну узарттык. Ошол себептен бүгүн эртең катталып өзүңүздөргө орун ээлеп коюңуздар. Анткени биздер орундар чектелүү.
Эгерде кимде ким катышам дегендер бар болсо, бул жерге өзүңүздөр номерлериңизди деле калтырсаңыздар, биздин менеджер кыздар сиздерге толук курс боюнча маалымат берип, курска каттап сиздер үчүн орун алып коет. Россияда Instagram жакшы тартпайт, сенин сабагың абдан жагат дейт Дилбар эже. Кутмандуу кечиңиз менен Дилбар эже, сизди таанып атамын. Телеграмда болот сабактар. И дагы кошумча айта турган нерсе, эң негизги нерсени айтпай калыптырмын. Ушул руханий мамиле курсунун 4-потогуна жазылган айымдар сиздер 2 курсту белекке аласыздар. 2 күчтүү курсту. Ал жерде жөн эле сабактар эмес, ушунчалык сиздерди өзгөртө турган, трансформация кыла турган сабактар, тапшырмалар, техникалар, ошондой эле дем алуу техникалары берилген. Арт-терапия бар. Дагы медитациялар топтому, таза тунук бийик үн менен жазылган, музыканын коштоосунда жазылган медитациялар. Урматтуу айымдар, ал медитациялар эч кимде жок. Мен эч кимден көчүрүп алган эмесмин. Эч кимде жок медитацияларды алып жасайсыздар. Бул сабактардын бардыгы сиздерде өмүр бою калат. Ушул нерсеге болгону кыргыз аял затына мен дагы өзүм салымымды кошоюн, жардам көрсөтөйүн деген максатта гана кылып атабыз. Антпесе бул сабактардын баасы абдан кымбат, баасы дагы жок бул сабактардын. Мен 9 жыл мынтип ийне менен чукуп, казып, топтоп койгон сабактар болуп эсептелинет. Сиздер даярын гана аласыздар. Даярды алып, колдонуп, өзүңүздөр каалаган жыйынтыкты жасап алсаңыздар болот. Ошондой эле мурда катышкан айымдар бар болсо, бул жолу такыр башка сабактар өтүлөт, жаңы сабактар өтүлөт. Сабактар кайталанбайт, жаңы сабактар өтүлөт. Ал эми ошол руханий мамиледе болгон 1-потогундагы сабакты, ал жерде да күчтүү сабак бар. 15-тен ашык 20 сабак бар. Андан кийинки салттуу кыргыз үй-бүлөсүндөгү аял менен эркектин ортосундагы мамиле, жан дүйнө азыгы, эркек менен аялдын психологиясы, ошондой эле акча кантип келет, кандай болгондо биз акча келе турган энергияны өзүбүздүн денебизде ачабыз. Мына ошонун бардыгы ушул руханий мамиле курсунун 4-потогунда берилет. Ким катталат эми? Катталуучулар барбы? Катталуучулар бар болгон болсо, анда жазыңыздар. Мен катталам деп. Мени каттап коюңуздар деп номерлериңиздерди калтырыңыздар. Бул сабактан кийин билбейм, сиздерге жанагы 10 000 сомдук, 15 000 сомдук курстардын деле кереги жок болуп калат. Анткени мен сабакта келген айымдардан билем, ушунчалык ыраазы болгондор бар, 15 жыл мен жубайыма тарын чүрттүрмүн деп айтып жүргөндөр бар да. Ошол себептүү бул сабактардан кийин сиздерге башка сабактын кереги жок. Анткени сиздердин аң сезимиң ачылгандан кийин, өзүңүздөр таанып калгандан кийин, жашоого болгон көз карашыңыз өзгөрүп калгандан кийин, сиз ала турган жоопту өзүңүз ала баштайсыз. Сизде өзүңүздүн потенциалыңыз ачылат. Качан ачылат потенциал? Качан сиздин энергияңыз көтөрүлгөндө, качан сиздин аң сезимиңиз ачылганда, качан сиз бийик толкундагы энергияны алып жүргөндө, сизде өзүңүзгө идея келет, өзүңүзгө жаңы инсайттар келет. Башка жактан дагы бир коучтун, дагы бир психологдун аркасынан жүрбөйсүздөр. Ошондуктан бир жолу окуп, өмүр бою керектүү болгон сабактарды аласыздар. Баса мурда сабактан окуган айымдар үчүн бул жолу башка медитациялар бар. Жаңы жазуудамын мен жаңы медитацияларды. Анткени менде дагы жаңы илимдер болуп атат, жаңы ачылыштар бар, жаңы медитациялар бар, жаңы сабактар бар. Мына ошол жаңы сабактардын бардыгын ушул руханий мамиле курсунда бөлүшөмүн. Мен катталам дейт. Мени каттап коюңуз дейт. Номерлериңиздерди калтырыңыздар. Эгерде Instagramдан сиздер байланыша албай жаткан болсоңуздар, WhatsApp группада бар болсоңуздар, айымдар, WhatsApp группадан чыкпай, ошол жерде ар бир группанын менеджер кыздары бар. Ошол менеджер кыздарга байланышасыздар. Кимдер алар? Бегимай, Жанара, Айгерим, Насип, Базаргүл. 5 менеджер кыз сиздерди тейлеп турат. Мына ушул айымдар менен сүйлөшүп байланышасыздар. Ана башкалар акчаңыздарды салдырып алып, башка курстар сатып жүрбөсүн. Көбүнчө
башка эксперттин кыздары келип алып өздөрүнүн курстарын сатып алчу эле. Так, урматтуу айымдар, чындап өзүңүз үчүн көңүл бургуңуз келеби? Өзүңүздүн жан дүйнөңүзгө азык алгыңыз келеби? Өзүңүздү күзгүдөн караганда ушунчалык жыргап, жагымдуу карагыңыз келеби? Жубайыңыз сизге жанат, же болбосо жанара, мен сага чын жүрөгүмдөн ыраазымын. Уул төрөп бердиң, кыз төрөп бердиң, үйүмдүн куту болуп турасың. Гүлнур эже менеджер дейт. Ооба, Гүлнур эже дагы бар менеджер. Гүлнур эже менен дагы байланышсаңыздар болот. Скидка менен катталуу үчүн азыр жазыңыздар. Урматтуу айымдар, ошол 2 курсту белекке алуу үчүн, арзандатуу менен катталуу үчүн азыр ушул жерге мени каттап коюңуз деп өзүңүздөрдүн номерлериңиздерди калтырсаңыздар болот. Номерлериңиздерди калтырып, жазып койсоңуздар, биздин кыздар сиздерге байланышып, курска каттап коет. Андан кийин уже күтпөйбүз, урматтуу айымдар. Бүгүн эртең гана, андан кийин курстун баасы 3000 сом болот. Азыр сизде мүмкүнчүлүк бар. 3000 сомго сиз апаңызга бир жолдомо алсаңыз болот, бир тууганыңызга алсаңыз болот, курбуңузга алып берсеңиз болот, мисалы. Ага караганда бүгүнкү арзандатуу менен катталып жетишиңиздер. Номерлериңиздерди калтырсаңыздар, биздин кыздар сиздерге байланышат. Офлайн сабак жок, бирок биз ошол декабрдын башы же ортосу аягында Бишкекте жакшы жолугушуу өткөзөбүз. Сиздер билесиздер, биздин жолугушуулар өзүнчө этно форматында кыргыз дүйнөсүн чагылдырган бир жакшы жолугушуу өткөзөбүз. Ошол жолугушууга келсеңиздер болот. Бирок азыр эмес. Ошол биздин курска келген айымдар үчүн гана ал жолугушуулар. Ал жерде жандуу медитацияны жасайбыз. Мен адамдарды мындай оюн токтотуп транска киргиземин. Ушунчалык укмуш керемет жолугушуу жасайбыз деп биз командабыз менен даярдануудабыз. Ал жерде этно фуршет болот, ошондой эле жандуу музыка коштойт, медитация болот, сабактар болот. Өтө өзгөчө бул нерсени азырынча эч ким жасай элек. Кудай буйруса биз жасайбыз. Ошондуктан ал жолугушууга келиш үчүн биздин курстардан, биздин сабактардан өтүшүңүз керек. Эгерде сабактардан өтпөй эле жөн эле жолугушууга келип алсаңыз, көп нерсени түшүнбөй каласыздар. Боюнда бар айымдар катышса болот. Албетте эң сонун болот. Тазаланасыз сиз. Ошол өзүңүздө болгон нерсенин баардыгын балаңызга өткөзүп салбайсыз. Токсикоз деген бул эмне? Токсин, шлак токсиндер. Дене, биздин дене дагы акылдуу да. Бул Кудайдын жаратылышы. Ушул биздеги болгон шлак токсиндер балабызга өтүп кетпеш үчүн дене кустуруп тазалатат. Ашыкча кир нерселерди балага өтүп кетпеш үчүн. Ошон үчүн кээ бир келиндер мактанып калышат го, мен 9 ай бою токсикоз болом деп. Ошол жерде бир проблема бар. Токсикоз болгон жерде проблема бар. Ошон үчүн боюнда барлар, төрөйт элем дегендер, турмушка чыгат элем дегендер, бүгүн келин болгондор, эртеңки күнү кайненеңиз менен кагышып калбаш үчүн, бала тарбиялайт элем дегендер, кызын узатат элем дегендер, келин алат элем дегендердин баардыгы бул жерде жаш куракка эч кандай чектөө жок. Биздин курска келе берсеңиздер болот. Баардыгыңыздарга керектүү сабактар болот. Кимде кандай суроолор бар? Султанбаева, рахмат, ишине ийгилик дейт, рахмат. Кимде кандай суроолор бар? Суроолор болсо, кубанычтабыз сиз менен жолугушуу керек дейт. Буйруса жолугушабыз. Эфир бүтөт азыр. Сиздердин суроолоруңуздарга жооп берели, андан кийин эфирди жыйынтыктайбыз. Чоң рахмат дейт. Кыжырдан эмнеден болот дейт.
Кыжырдануу мына сиздин ички дүйнөңүздү бир нерсе тынчыңызды алып атат, бир нерсе не устраивает сизди. Бир нерсеге сарсанаа болуп атасыз, кыжалаат болуп атасыз, бир нерсеге макул болбой жатасыз, бир нерседен күмөн санап атасыз. Ошол нерселер болгондо адамда тревожное состояние болот. Сабак канчада башталат дейт. Сабак эртең менен кечинде өтүлөт. Офлайн консультация бере аласызбы дейт. Офлайн консультация бар, менеджер кыздарга байланышасыздар, катталасыздар, жазыласыздар. Ал эми бир жолу офлайн консультация алганга чейин курстан өтүп алсаңыздар, урматтуу айымдар, мен баары бир консультацияга келгенден кийин курсту сунуштайм да. Консультацияга келгендер акысыз курска катышса болот, ошол руханий мамилеге. Ал эми бир эле жолу ошол мен кайтарым байланыш берип, курстун ичинде сиздерге консультация кылып берем. Сиздердин келген сурооңуздарга биз толтура адамдарды алып алып, анан суроолорго жооп бербей койбойбуз. Ал жерде бардык адамдар ар бирине жооп берип, эч бирөө дагы жооп ала албай калбайт. Эки жолу деген эмнени айттыңыз? Катышыңыздар, сонун сабактар деп биздин окуучулар жазып атат. Мен всегда эле кыжалат болуп жүрөм дейт. Значит, демек сизде бир нерсе сиздин жан дүйнөңүздү түйшөлткөн бир маселе бар. Ошондуктан дайыма кыжалат болосуз. Демек, урматтуу айымдар, анда эмесе ким катталган болсо мен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Ал эми мен катталат элем, катталсамбы, катталбасамбы деп турган айымдар бар болсо, бүгүн эртең арзандатуу менен катталып үлгүрүңүздөр. Россияда, Монголиядан, Турциядан жазып аткан айымдар, Казакстандан жазган айымдар биздин менеджерлер менен байланышып, орун алып коюңуздар. Сиздерди түшүнөбүз, алыс жакта болгондо ошол акысын төлөгөнгө, акча которгондо кичине көйгөй жаралат экен, ошондуктан кыздарга жазып, орун алып коюңуздар. Ал эми арзандатуу бүгүн эртең гана болот, андан кийин курстун баасы 3000 сом болот. Жок, эртең менен кечинде эки жолу болбойт. Сабак эртең менен болот же кечинде болот. Башым ооруп кетип, жолдошума кыйкырып салам дейт. Так. Акыркы 1-2 суроо болсо жооп берем, урматтуу айымдар. Андан кийин эфирде жыйынтыктайбыз. Неге мынча кымбат дейт. Мисалы салыштырмалуу, эмнеге салыштырмалуу кымбат деп ойлойсуз? Мисалы азыр бир жерге кафеге кирсең 1000 сомго курсаңыз тойбой чыгат. Балаңызга памперс алайын десеңиз 1000 сом жетпейт. 1000 сом керек болсо 2 килограмм этиңизге дагы жетпейт. Ал эми бул жерде сиз элестетиңиз, жан дүйнөңүздөгү ошол кирдеп калган жан дүйнөңүздү, таарынычка толуп калган жан дүйнөңүздү, кыйналып аткан жан дүйнөңүздү, кыжалат болуп күнүгө үйүңүздө чыр-чатак болуп аткан нерселерден кутулуу үчүн 1000 сом кымбатпы? Мисалы. Эгерде бекер нерсени издеп жүрө берсеңиздер, бекер нерседе бир нерсе менен төлөш керек болуп калат. Аны улам бекер нерсе ала берсеңиздер, эмне болот? Аны бактысыздык менен, ден соолугуңуз менен, акча жоготуу менен, үйдөгү чыр-чатак, келишпестиктер, түшүнбөстүктөр менен төлөп каласыздар. Эч качан бекер нерсени издебеңиздер, андан көрөп бериңиздер. Мисалы, базарга барганда мен арзандатуу дагы сурабайм да. Анткени ошол жерде эртеден кечке иштеп атышат, ысыкта, суукта. Баасын койгондон кийин баасын бериш керек. Мен жөн эле алып кетип алсам, ошол нерсени кайра эле мен балдарым ооруп, дарыга кетет акчам, же болбосо жоготуп алам, же дагы бир нерсе болуп, ошол бирөөнү карыз кылып койгон учурда мен кайра өзүмдүн жашоом менен төлөп калам. Ошондуктан жан дүйнөңүздөр үчүн өзүңүздөр вложение кылышыңыздар керек.
салым салышыңыздар керек өзүңүздөргө. Өзүңүздөрдүн жан дүйнөңүздөр үчүн 1000 сом кымбатпы? Арзандын тузу татыбайт дейт. Экзамен болобу дейт. Экзамен болбойт, бул жерде өзүңүздөр үчүн окуйсуздар. Туура берсең аласың дейт. Ооба, туура айтасыз Айнур эже. Вот ошондой урматтуу айымдар, анда эмесе. Ушуну менен биздин 2 күндүк руханий мамиле сабагын жыйынтыктайбыз урматтуу айымдар. Сиз мен менен бирге болгонуңуздар үчүн чын жүрөгүмдөн, чын дилим менен ыраазычылык билдиремин. Аз да болсо кичине маалымат алган болсоңуз, жан дүйнөмө көңүл бурушум керек турбайбы деген болсоңуз, анда бул жерге эмне деп жазсак, рахмат деп жазып коюңуздарчы, жөн эле. Канча адам кичине түшүнүк алыптыр билейин. Ооба. Ой, больницага барсаң 1000 сом дагы жетпейт. Менин кызым сүйлөй албай жатат дейт. Диагнозу кандай, эмне себептен же жакшынакай эле баары жакшы сүйлөй албай жатабы? Эгерде сүйлөй албай жаткан болсо, кызыңыз менен сиз жакшы мындай байланыш түзүшүңүз керек, мээрим төгүшүңүз керек, жакын болушуңуз керек, кызыңыз менен сүйлөшүшүңүз керек да. Рахмат дейт. Рахмат. Разымын сизге чоң рахмат, ыраазычылык рахмат дейт. Рахмат, урматтуу айымдар, рахмат деп жазып атасыздар. Демек, аз да болсо сиздердин жан дүйнөңүздөрдү козгой алдым деген түшүнүктү алуудамын. Рахмат, сен азаматсың дейт Дилбар эже. Рахмат сизге. Ар дайым бар болуңуз. Чоң рахмат. Рахмат, сагак жакшы болду дейт. Рахмат, урматтуу айымдар, сиздерге дагы терең ыраазычылык билдирем. Жашооңуздарда баардыгы тең, тегиз болсун. Ошол алыстыбыздагы келе жаткан жаман, мындай жашообуздагы бизге жагымсыз нерселердин алдына алып, илим-билим алып, сабаттуу болуп, жашообузда үй бүлөбүздө ордубузду табуу, бактылуу, таалайлуу болуу, өзүбүздүн жашообузду өзүбүз тизгиндөө, аны өзүбүз каалагандай башкаруу, каалагандай мамилени түзүп алуу, бул сиздин гана колуңузда, сиздин гана. Ошол нерсени жасай турган бул илим-билим болуп эсептелинет. Ал эми илим-билимди мынакей азыркы агартуучулар, азыркы жаңы доордун жаңы мугалимдери бере алат. Демек, сиз менен кайрадан Инстаграмда, Ютубта, ТикТокто кайрадан көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар, бар болуңуздар. Сиздерге ийгилик, жашооңуздарда баардыгы бар болсун, тегиз болсун. Жөн гана аял катары бактылуу, таалайлуу жашаңыздар. Ийгилик каалайм. Курска катталам дегендер катталып үлгүрүңүздөр.